Негизи эле Баткен обласы, анын ичинде Баткен району Кыргыз уяң жүндүү тыгыт багытындагы эчкилерди өстүрүүчү өзгөчө мындай ыңгайлуу жай. Эсиңиздерде болсо, эстердин тушунда ушул аймакта 30 миңге жакын ушундай кылчык жүндүү же болбосо тыгыт породасындагы эчкилер багылып, негизи ушул районду дотациядан алып чыккан бай райондордун катарына кошкон ошол тыгыт багытындагы эчкилер болгон. Биз бүгүн ушул багытта кененирээк жана тереңирээк изилдеш үчүн атайын ошол тыгыт багытындагы эчкилер менен түздөн түз алектенип жүргөн Зикраев Меңдибай Икрамовичти чакырганбыз. Биздин студиябызга кош келипсиз. Чындыгында бул эчкилердин көбөйтүүгө бизде мүмкүнчүлүк барбы? Бар бизде. Эмне кылса көбөйөт? Буну эми биринчи кормовой базаны түптөш керек. Айдоо сулуу жерлери болуш керек. Эгер эчкини өзүңүздөр билесиздер да, эчкини эсиң барда эчки бак дейт. Ошондой эмеде кормовой базасы канчалык күчтүү болсо малдын, ошончолук эмеси төлө дагы, тыбыты дагы жакшы болот. Буюрса процесс башталыптыр. Куда калса башталды. Процесс башталыптыр. Эми ушул кылчык жүндүү же тыгыт жүндүү ушул Кыргыз породасындагы ушундай баалуу эчкилердин башын канчага жеткирейин деп жатасыздар? Куда калса эми биз биринчи кормовой базаны түтүп алгандан кийин бунун башын бир 3 жылдын ичинде, 3 жыл же 4 жылдын ичинде ушу 5 миңге жеткизебиз деп турабыз азыр. Азыр бул жерде мындай экен да, булардын договор, мурдагы директорлордун договорлору 100 эчкиден 100 улак алган болсо, анын 70 улагы койчунун экен. 30 мамлекетке болуп берген экен. Азыр эми биз ушул договор менен турабыз. 30 биздин мамлекетке калат, 70 койчуга калат. Ана эмки жылдан 50-50. Кормовой базаны быйыл жакшылап берсек, койчулардын акысы 50% болот. 50% мамлекетке болот. Ошондо 100 улактын 50-ги койчуларга калат. Эмнеге дегенде биз берип атабыз. Жем чөптөрүн кышта калтырбай толук беребиз. Анан кийинки жылга анан куда калса баардыгы 100% мамлекетке калтырабыз, анан койчуларга айлык кылып беребиз деген ниет турат. Жакшы экен. Негизи эле бизди мына адырлуу тоолорубуз ушул эчки чарбачылыгын өнүктүрүүгө канчалык мындай ыңгайлуу шарттары бар? Бизде шартыбыз жакшы эчкиге вообще эле. Бирок бизде мына эчкилер эми баардыгы жакынкы жайттарда жүргөн дагы алыска чыкпай жүргөн. Ошондон кичинерип кеткен, текеси дагы кичинерип кеткен бет эмес. Теке алмашкан эмеспи, билбейбиз. Эми азыр куда калса текелер алмашылып, чоң-чоң жүндүү 1 килограмм, 200, 1 килограмм, 400 граммга чейин берген текелердин эмеси бар экен да. Ошондой жүндүү текелерди алып келип кошобуз атабыз. Ошол Бакыт Төрөбаевич өзү келип, ошо сиздердин чарбачылыгыңыздардын кызыгып, сурап, анан керек болсо керектүү шарттарды түзүп берүү боюнча дагы мындай колдой тургандыгын билдирип кетти. Ал кайсы багыттан колдойм деген бар? Бизге Бакыт Төрөбаевичтин эмеси кече келип көргөндөн кийин өзү эме кылды, биз айттык что теке жагынан. Теке жагынан. Асылдандыруу жагынан эме кылсак, короче, кайыктарда бар деди. Биз Краснодар, Алтайский край, бул Россия жактан, бул өзү Придонский эме болгон. Ошо жактан чыгат, ошо жактан алып келебиз. Акчасын табып берем, давай издегиле тапкыла. Кайыкта болсо мен жардам берем деди. Туура, эми бүгүнкү күндө ошо канча эчкиңиз бар сизде азыр? Азыр биз өткөзүп алганда 1930 эчки өткөзүп алганбыз. Андан 200 улакты 24-жылкы туулган улактарды биз Ысык-Көл облусунун Жети Өгөз районунун Ургочор деген ГПС эмесиге бердик, жибердик улактарды. Мына сиз азыр эле Ургочор аймагынын 200 тыгыт багытындагы улактарды бердиңиздер. Эми алардан да сиздерге кандайдыр бир кайтарым барбы? Эмне бар, бизге алардан ошо кара кой бере турган болобуз. 100 койдун 50-ги ошо Жети Өгөздөн Ургочор ГПСда. 50 козу Оштон бериле турган болду. Ошо
Мына урматтуу биздин достор, эсиң кетсе эчки бак, эчки туйт эки кулак деп, мына чындыгында эле бай дөөлөттүү аймакка айлантуу үчүн биз ошол Баткенде азыр ушундай жакшынакай процесстер жүрүп атат. Буюрса дагы 2-3 жылдан кийин ушул эчкилердин саны 5000ге, андан ары 10 000, 15 000 буюрса 30 000ге чейин ушундай тыгыт багытындагы эчкилерди багып, бак дөөлөттүү жашоого мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Сизге терең ыраазычылык, алдыдагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Эгерде кимдир бирөөлөр ушул Байшан пародасына же тыгыт багытындагы эчкилердин баалуу тыгыт менен кызыктар болсо, анда 28 Апрель күнү саат 10-го. 28 апрель күнү Кызыл Жол кварталына келсеңиздер, сиздерди ошол аукцион күтөт.